Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, YouTube'дагы, Facebook'дагы, Instagram'дагы социалдык түйүндөгү менин тарапташтарым, колдоочуларым, саясий оппоненттер. Мен саясатчы катарында, оппозициялык саясатчы катарында бүгүндөн баштап өзүмдүн YouTube каналымды ачайын деп чечтим. Биздин саясатта азыр көпчүлүк саясатчылар бул багытка көңүл бөлбөй келатабыз. Бирок дүйнөлүк саясатта өзгөчө мынакей акыркы жылдары көптөгөн саясатчылар, көптөгөн жарандык активисттер ар бири өздөрүнүн YouTube каналдарын ачып, ошол YouTube каналдар аркылуу өздөрүнүн идеяларын, көз караштарын жана эң башкысы адамдар менен коммуникацияны ушул социалдык түйүндөр аркылуу түзө башташты. Көз караштарын элге жеткире башташты. Мен дагы ошол жол менен кетейин деп, Кыргызстандагы саясатчылардын ичинен мүмкүн биринчилерден болуп өзүмдүн YouTube каналымды активдештирип баштайын деген оюмду, максатымды бүгүн сиздерге айтып атам. Бул YouTube каналда бардык маселелерди талкуулайбыз. Саясатты, экономиканы, билим берүү тармагын, саламаттык сактоо тармагын, өлкөдө болуп аткан активдүү, актуалдуу темаларды, бардык маселелерди ушул YouTube канал аркылуу талкуулаганга аракет кылам. Айтып бергенге аракет кылам, жооп бергенге аракет кылам. Бул YouTube канал бир эле суроо менен жооп эмес. YouTube канал аркылуу мен кандайдыр бир түшүндүрмө видеолорду, суроо жоопторду, кандайдыр бир актуалдуу маселелерге, эл аралык маселелерге өзүмдүн көз карашымды ушул канал аркылуу айтканга аракет жасайм. Бардыгыңыздарды менин YouTube каналыма жазылууңуздарды, колдооңуздарды, жактыруу, кыргызча жактыруу, бирок англисче лайк болуп калды, лайк басып, комментарий жазып турууңуздарды суранам. Анткени YouTube'дун алгоритми ушундай экен, канчалык адамдар көбүрөөк лайк баса турган болсо, көбүрөөк комментарий калтыра турган болсо, ошончолук YouTube бат өсөт, бат элге аралашат жана көрүнүктүү боло баштайт. Ошондуктан силерден алдын ала суранып кетерим, колуңардан келсе, лайк баскыла, комментарий жазгыла. Дагы бир сураныч, мен өзүмдүн каналымды Жээнбеков Лайф деп атайын деп чечтим. Анткени эми дүйнөлүк саясатта, дүйнөлүк практикада бардык эле ушундай аташат экен, ошон үчүн мен деле ошондой атайын деп чечтим. Менин каналымдын аты Жээнбеков Лайф болот. Бир гана сураныч, бардыгыбыз колубуздан келишинче бул жерде маданияттуу болгонго, кандайдыр бир чектин негизинде сүйлөшкөнгө аракет кылалы. Колубуздан келишинче жеке маселеге бир жаман сөздөрдү айтканга аракет кылбайлы, андайларды жасабайлы. Анткени канчалык биз бул бир маданияттын чегинде сүйлөшө турган болсок, ошончолук өзүбүз үчүн жакшы болот, өскөнгө жакшы болот, үйрөнгөнгө жакшы болот. Сураныч, бардыгыңыздарды теманын негизинде маданияттуу, мындай бир билимдүү, өзүңөрдү кызыктырган суроолордун бардыгын берүүңөрдү мен суранып кетем. Бирок ушуну менен эле пайдаланып, мүмкүнчүлүктөрдөн бири эки теманы айтып кетким келет. Биз акыркы бир 2 айдын ичинде Кыргызстанда бириккен демократиялык оппозициялык кыймылды түздүк. Эмне үчүн Кыргызстан үчүн оппозиция маанилүү? Эгерде байкасаңар, биздин тарыхыбызда оппозицияга коомдо, өзгөчө бийлик тарабынан аябаганда жаман мамиле болуп келет. Коомдун көпчүлүгү оппозицияны жактырбайт. Оппозицияны кандайдыр бир деңгээлде бир душман, өлкөгө ушунчалык бир жамандык жасай турган, же болбосо бир эч кандай пайдасы жок мамлекеттик же саясий институт катарында кабыл алабыз. Көпчүлүк эл, жарандар оппозицияны көп убакта жаман айтканга, жактырбаган учурлар көп болуп атат. Мен силерге айтарым, мамлекетте сөзсүз түрдө оппозиция болушу керек. Канчалык мамлекетте оппозиция боло турган болсо, ошончолук бийлик эффективдүү болот. Анткени бийлик бар жерде сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек. Бийлик менен оппозиция бири-бири менен атаандашат.
бири бирин көзөмөлдөйт. Эгерде бийлик кандайдыр бир туура эмес нерселерди жасап атса, оппозиция ошол ишти бийликке айтып турушу керек. Канчалык оппозиция айта турган болсо, бийлик ошончолук сестенет, бийлик ошончолук тартынат, коркот дагы. Бийлик ачык, элге көбүрөөк пайдалуу, элге көбүрөөк эффективдүү иштегенге аракет кылат. Мына ушул аркылуу, оппозиция аркылуу биз бийликти жакшыртабыз. А бийлик жакшыра турган болсо, анда сөзсүз түрдө биздин мамлекетибизде өлкөбүз жакшырат жана элибиздин жашоосу жакшырат. Ошондуктан мен айтар элем, эң жарандарыбыз колуңардан келишинче мамлекетте оппозициянын болушун каалашыңар керек. Оппозициянын болушуна шарт түзүшүбүз керек. Оппозиция эгерде алсыз боло турган болсо, оппозицияны күчтөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде оппозиция жок боло турган болсо өлкөбүздө, анда биз оппозицияны жаратышыбыз керек. Анткени канчалык жана мен айтып кеткендей эле оппозиция боло турган болсо, ошончолук баарыбызга жакшы. Өлкөгө, элибизге, бийликке дагы жакшы. Анткени оппозиция болгон жерде бийлик чыйрак болот. Бийлик оппозиция менен атаандашат. Оппозициядан акылдуу болоюн, оппозициядан күчтүү болоюн деп бийлик алар дагы жанагы спортсмендердей болуп, элге жагынганга, дайыма бир шамдагай болгонго жакшы иштегенге аракет кылат. Ошон үчүн силерден дагы бир жолу сураныч, өлкөбүздө оппозиция жок болсо жараталы, оппозиция алсыз болсо күчтөндүрөлү. Эгерде оппозиция боло турган болсо, анда элибиздин жок дегенде бир 30-40% оппозицияны колдоп, жардам берип, жаман көрбөй, куугунтуктабай, колубуздан келишинче бир оппозицияны өстүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Ушул эле моменттен пайдаланып, бүгүнкү Кыргызстанда парламентте болгон окуя жөнүндө кыскача комментарий берип кетүүнү чечтим. Мынакей бүгүн парламентте аябагандай маанилүү, аябагандай биздин Кыргызстандын саясаты үчүн, Кыргызстандын оппозициясы үчүн, Кыргызстандын парламентинин ролу үчүн маанилүү окуя болуп өттү. Парламентте бүгүнкү күндө УКМКнын башчысы келип, укук коргоо органдарынын башчысы, өкмөт келип, аябагандай колунан келишинче башкарганга, көзөмөлдөгөнгө жана өздөрүнүн көз карашын парламентке таңуулаганга аракет кылышты. Мен ойлойм, бул туура эмес. Өзгөчө УКМКнын башчысы парламентке келип, өлкөдөгү жападан жалгыз кичинекей оппозициялык фракциянын башчысын коркутуп, мен сени камайм, жакындарыңды камайм, сен контрабандага аралашып атасың, контрабанданы жаап атасың, жакында мен сага көргүзөм, колуңду сындырам деп айтышы, бул аябагандай коркунучтуу процесс болуп эсептелет. Эгерде ошол парламентке келип, мен сени камайм, колуңду сындырам, сенин жакындарыңды камайм деп кандайдыр бир жөнөкөй министр айтса, керек болсо премьер-министр айтса дагы билинбейт эле. Бирок парламентке келип УКМКнын башчысынын, оппозициялык фракциянын лидерин бүт бардык Кыргызстандын көзүнчө массалык маалымат каражаттарынын алдында мен сени камайм, жакындарыңды камайм, сен контрабанданын башында туруп атасың, колдоп атасың деп айтып коркутушу, бул өлкө үчүн, оппозиция үчүн, парламент үчүн аябагандай коркунучтуу процесс болуп эсептелет. Өзгөчө УКМКнын жетекчиси тарабынан. Мен ойлойм, парламентте эгерде УКМКнын башчысы келип коркута турган болсо, ошентип кандайдыр бир деңгээлде баланс болушу керек, күч болушу керек. УКМКнын башчысы келгенде парламенттеги депутаттар өздөрү каршылык көрсөткөнгө, баланс жаратканга, УКМКнын башчысы парламентте баса калууга, көзөмөлдөөгө жол бербегенге аракет кылышы керек. Эгерде өздөрү болбосо дагы оппозиция ошого каршылык көрсөтүп атса, парламенттеги депутаттар парламенттин кызыкчылыгы үчүн, парламентаризмдин кызыкчылыгы үчүн, жеке депутаттардын кызыкчылыгы үчүн оппозицияны колдогонго аракет кылыш керек. Эгерде парламентте оппозиция жок боло турган болсо, оппозицияны коркутуп кое турган болсок, анда биздин парламент оппозициясыз парламент болуп калат. Оппозициясыз парламент биздин көп 30 жылдагы тарыхыбыздын көпчүлүк жылдарында болуп келген. Канчалык парламентте оппозиция жок боло турган болсо, бийлик парламент аркылуу каалаган мыйзамдарын ишке ашырып алат. Бийлик парламент аркылуу каалаган маселелерин өткөрүп алат. Ал эми бардык маселелер, бардык мыйзамдар бийлик каалагандай боло турган болсо,
өкмөт каалагандай боло турган болсо, УКМК каалагандай боло турган болсо, анда биздин мамлекетибиз кандай болот? Ал сөзсүз түрдө авторитардык, бир адам башкарган, карама каршылыгы жок мамлекетке айланабыз. Андай мамлекеттин келечеги болбойт. Андай мамлекетте экономикалык өсүү болбойт. Андай мамлекетте адамдардын эркиндиги, демократия, адамдын укугу бекем сакталбайт. Ошондуктан биз парламентте дагы оппозициянын болушун каалашыбыз керек. Оппозициянын болушуна шарт түзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндөгү УКМКнын жетекчисинин келип парламентти коркутуп, Мадумаровду коркутуп, колун сындырам, камайм деп кеткени бул аябагандай терс көрүнүш болуп эсептелет. Биз өлкө катарында жакшы өлкө болобуз десек, келечекте өлкө болобуз десек, өнүгөбүз десек, эч убакта УКМКнын башчысына, ички иштер министрлигинин башчысына, генералдык прокурорго, парламентке келип аларды коркутууга, депутаттарды басмырлоого, депутаттарды камайбыз деп басым жасоого мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Бул туура эмес көрүнүш болуп эсептелет. Биздин тарыхыбызда көптөгөн УКМКнын жетекчилери болгон. Келип парламентти коркутушкан, элдерди коркутушкан. Мисалы мынакей Бакиевдин убагында Суталинов деген УКМКнын жетекчиси болгон. Ал элге карата көптөгөн жаман кыймылдарды, жаман сөздөрдү айткан учурлар болгон. Бирок тарых бардыгын ордуна койду. Ал УКМКнын жетекчисинин келечеги, тагдыры аябагандай оор болуп калды. Андан башка экинчи дагы бир Атамбаевдин убагында УКМКнын жетекчиси болгон Сегизбаев. Ал дагы парламентке келип депутаттарды, өзгөчө оппозициялык депутаттарды ошол убактагы коркутуп, аларга жасалма кылмыш иштерин ачканга аракет кылган. Мынакей алардын бардыгы бүгүнкү күндө интернетте, видеолордо турат. Көрсөңөр дагы болот өзүңөр. Тарых убакыт көргөздү. УКМКнын жетекчилери көп убакта парламентке келип депутаттарды коркутуп, кылмыш ишин ачып, маалымат бергенде алардын көпчүлүгү жалган болуп чыкты. Мынакей бүгүнкү күндө Белизгейт боюнча Текебаевди күнөөлөгөн Сегизбаевдин күнөөсү, айткан нерселеринин бардыгы жалган болуп чыкты. УКМКнын ал убактагы жетекчисинин парламентке келип айткан сөзү жалган экенин бүгүн видеодон бардыгыңар көрсөңөр болот. Ошондуктан биз эгерде ушундай маселе тура турган болсо, оппозиция менен УКМК, оппозиция менен бийликтин парламентте чатак боло турган болсо, эл бийликти жакшы көргөндөн эмес, же оппозицияны жакшы көргөндөн эмес, бул мамлекеттин келечеги. Бийлик бутактарынын балансы болуш үчүн, оппозиция менен бийликтин ортосундагы баланс болуш үчүн, биз оппозицияны бекемдеп өстүрүш үчүн колубуздан келишинче кичине болсо дагы оппозицияга жан тартып, оппозицияны колдогонго аракет кылышыбыз керек. Мен бүгүн силерге ушул өзүмдүн YouTube каналымды ачып атып, аны силердин алдыңарда бет ачарын жасап, ошону менен бирге эмне үчүн оппозиция Кыргызстанга керек? Эмне үчүн парламентке укук коргоо органдарынын башчысы келип, депутаттарды, өзгөчө оппозициялык депутаттарды басмырлаганга, коркутканга жол бербешибиз керек экенин айтып бергенге аракет кылдым. Бул менин биринчи жолку чыгышым. Мындан ары жазуу түрүндө дагы, стрим түрүндө, лайв түрүндө суроолорго жооп берип дагы, өзүмдүн кандайдыр бир видеолорду дагы жасап чыкканга аракет кылам. Менин YouTube каналыма жанагындай эле айткандай эле туура көрсөңөр, кандайдыр бир актуалдуу темаларды, системалуу темаларды, маанилүү темаларды менин көзүм аркылуу, менин пикирим аркылуу укуңар келе турган болсо, анда жазылып, лайк басып, комментарий жазып, жана эгерде суроолоруңар болсо, калтырып кое турган болсоңор, мен бардык маанилүү суроолорго мындан ары жооп бергенге аракет кылам. Сиздерге чоң рахмат. Эмкиден жолукканга чейин аман болуңуздар.